Assalamu alaikum туғандар. Бүгін үй шартында кантип автоунааны краска кылыш керек. Ошол тууралуу маалымат беребиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Видеонун башында биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Анда эмесе кеттик. Машинаны биринчи шкурка менен таза алып, жанакыдай чириген жерлери болсо, краска учкан жерлерин. Ошол жерди 800 шкурка бар, ал эми 600, 500, 400, 380, 150, 120, эң акыркысы бул 80. Биринчи биз шпаклевкадан алдың, ошол шпаклевка тартыла турган жерде сөзсүз 80дик шкурка менен тазалап алабыз дагы. Андан соң биз мына көк жашыл түстөгү шпаклевканы беребиз. Шпаклевканы кантип бересиздер? Шпаклевканы ушул краска саткан жерлерде шпаклевка сатат, ошол жерде лак, краска бардыгын ошол магазинден алсаңыздар болот. Ал эми мына ошол шпаклевканы өзүбүзгө жараша алып, бир 100 граммдай алып, аны сөзсүз моундай отвердители бар. Ушул отвердителди бир 2-3 грамм ошол шпаклевкага кошуп 1 минут, 2 минуттун ичинде сиздер жакшылап аралаштырып, ошол шпаклевка түтө турган жерге түшүрүңүздөр керек. Эгер 3 минут, 4 минут болуп кеткен болсо, бул автоматтык түрдө катып калат. Ошондуктан сиздерге 1,5-2 минут берилет. Ошол 1,5-2 минуттун ичинде жакшылап аралаштырып, автоунаага шпаклевканы тартышыңыздар керек. 3-4 минуттун ичинде тартып болушуңуздар керек. Ал эми шпаклевканы тарткандан кийин бир жарым саат күтүп, андан соң мына мен айткан 80дик шкурка. Мындай бир шкуркага ыңгайлаштырылган бир ушундай немеге магазинде сатат. Муну аласыздар, мына бул өзү ушул жерге жалмаштырылат. 80дикти жалмаштырып, шкурканы баштай бересиздер жарым сааттан кийин. Мына дагы бир жерди түшүндүрүп өтөйм. Мына жерге ушул жердин краскасы көчкөн болчу, мындай болуп, биз азыр бул жерге шпаклевканы тарттык, бирок шкурка кылган жокпуз. Ал эми мына жерге биз шпаклевканы тартып, андан соң шкуртеттик. Ошол 80дик 120 колдонулса болот бул жерге. Биринчи 80дик менен алып туруп, андан соң 120лык менен шкуртетесиздер. Мындай кылганда колго илешпеш керек бул. Колго илешпеш керек. 80дик, 120, андан соң 220 деле колдонсоңуздар болот. Бирок 220-ны мондай тегиз болуп чыккандан кийин 220-ны кадимкидей эле сууну куюп туруп, мына жерге суу менен 220 менен жууп чыгасыздар. Мына жерде суу менен жуугандан кийин бул жерде мондай точкалар калат. Ошол точкаларды терип чыгасыздар. Кайра эле шпаклевканы азыраак жасап туруп, ошол тешиктерди жамап чыгасыздар. Жамап чыккандан кийин 220 менен жууп жамап чыккандан кийин, андан кийин сиздер грунтовканы чачасыздар. Грунтовканы мондай азыр мына жерге берилген, мына жерге берилген грунтовканы мондай чача бересиздер. 2 слой, 3 слой чачасыздар. 2-3 слой ушул жерге грунтовканы чачып, грунтовка чачып болгондон кийин бир 2 сааттан кийин грунтовка катыйт. Катыгандан соң сиздер кайра эле 400дик шкурканы алып туруп, 400дик шкурканы алып, кайра эле суу менен жууп чыгасыздар. Муну суу менен жууп чыккандан соң кайра грунтовка чачылгандан кийин кайра моундай тешиктер пайда болот. Ал тешиктерди кайра терип чыгасыздар. Шпаклевка менен кайра терип, кайра суу менен жамап чыгасыздар, мындайча айтканда.
Грунтовка чачылгандан кийин андан соң уже красканы баштасаңыздар болот. Красканы азыр мен сиздерге дагы бир сыйра түшүндүрүп өтөм. Туугандар, грунтовкага кандай растворитель кетет деп эгер сурап калган болсоңуздар, грунтовкага обычный 646 деген жазылганы болот. Ал жерде атайын ошо магазинде сатылат. Ошол растворительди грунтовкага иштетсеңиздер болот. Мен 1 литрин алайын. 1 литрге 800 грамм растворитель кетет. Эми калган өзүңүздөргө 100 грамм кетеби, 200 грамм кетеби, ошонун эсебин өзүңүздөр чыгарып алсаңыздар болот. Ал эми краска экиге бөлүнөт. Акрил, нитро болот. Акрилга лак кетпейт. Ал эми нитрого лак кетет. Нитро, мына азыр мен краскалайм деп турган краска, бул нитро болот. Бул металлик, мындай айтканда, мына металлик. Металлик атайын мондай разбавитель бар. Металлика сөзсүз металлик мондай разбавитель иштетиш керек, растворитель. P12 деген дагы ушундай растворитель бар, аларды колдонбойсуздар. Аны нитрого только ушул металликти колдоносуздар. Ал эми металлике азыр мен ушул 1 литр краскага 1 литр мондай металлик разбавитель иштетем. 1/1. 1/1 аралаштырып туруп, буга эч кандай отвертитель кошулбайт. Ушул 1/1 аралаштырылып туруп эле өзү чачыла берет машинага. Ал эми лакка келе турган болсок, лак мынау лак 1 литр. Ал эми муноосу отвертитель. Лакка отвертитель кошулат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле 1 литрге 500 грамм отвертитель. Бул ушул лакты катырат. Отвертительди лакка кошкондон кийин бир 400 грамм растворитель кошосуздар мынага. 400 грамм растворитель кошуп, отвертительди кошуп, жакшылап аралаштырып, андан соң уже жанагы биз айткан красканын үстүнөн чачсаңыздар болот. Эгер акрил болсо, акрилга лак кетпейт. Акрилга мондай отвертитель берет. Акрил краскага. Отвертительди кошуп, андан соң ошол жана жогоруда айтып өткөндөй эле лакка кошкончолук буга дагы растворитель P12 деп коет. Ошол P12 акрилга кошосуздар. Ушундай туугандар. Мына ушинтип шпаклевка тартылгандан кийин шкурка менен шкуркалап чыгыш керек. Мотолар бамперди 120-80-120 менен бир катар чылгандан кийин жанакы эски красканы. Андан соң мондай 800 менен бир сыра суу менен чыгып чыгабыз. Чыгып болгондон кийин грунтовканы чача беребиз. Азыр ар бир нуктадан бери чыгып чыгышы керек. Ошо 800 менен чыгып бүткөндөн кийин грунтовка чачылат. Грунтовка чачып бүткөндөн кийин бир 2 саат жанакы чачкан грунтовка кургагандан кийин кайра эле ушул 800 же болбосо 1000 шкурка менен кайра эле ушул суу менен кайра чыгып чыгабыз. Сылып болгондон кийин уже краскага даяр болуп калат. Бир слой жууп чыккандан кийин, андан кийин же 400 же 500 менен дагы бир сыйра жууп чыксаңыздар болот. Канча жуулган сайын ошончолук гладкий болот. Азыр мен грунтовкага даярдап атам. Азыр мына 240, андан соң мен 400 менен жууйм. Кургатып уже грунтовканы бере берем ушунун үстүнөн. Мына жер уже кечээ күнү 80 менен алганбыз, андан кийин 120 менен алганбыз. Ал эми мына жерде 240 мындай 240. Мына 240 мындай 240 менен аласыздар, андан кийин 320 же болбосо 400 менен алып туруп грунтовканы берип, андан соң 600 же 800 менен дагы грунтовканы дагы жууп чыгасыздар. Грунтовканы чачтык, эми жарым саат бүтүп, андан соң 600 же болбосо 800 менен кайра суу менен чылып чыгабыз. Грунтовка даяр болду. Азыр күнгө алып чыгабыз. Күндө бир жарым саат, 1 саатка жетпей грунтовка катыган болсо, андан соң уже чыгышты баштайбыз.